12 жыл мұрын тамны башынан құлап түшіп, жүйлөнгөдө кетирип алгам. Таякта таштап басканга кудуретим жетпейт. Жадага соғып кетишке да. Көп жерлерде мисалы мен укпагандыгымдан да баспагандыгымда кыйынчылык көргөн учурлар болот. Мисалы жумушка киресиң, укпайсың, баспайсың, демеге алынбайт. Кол күрөш боюнча спортчу жылдын тандоосу боюнча 2 жолу жылдын мыкты спортчусу деген наамдарды алганы менен жашоомо эч кандай пайдасы тийген жок. Каражатты мен өзүм таап, даярдап кетирем деген күндө да барбай калгандар болду. Жашоодо менин эң жакшы пландарымдын бири ата энемдин маңдайымда болгондугу жакшы болмок, бирок өз жашоолорун тандагандыктан мен эч нерсени чече албайм. Тагдыр сүйлөгөндө инсан унчукпай калат экен. Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Бүгүн биз Эрлан аттуу 29 жаштагы каарманыбыздын тагдырын баяндайбыз. Буга чейин каарманыбыз мага байланышканда кичинекей кезинде ата энеси таштап кеткенин кийинчерээк кырсыктанып, эки кулагы тең укпай, ал кулагы укпай калганын кесепети бутуна да тийип, тилекке каршы буту да баспай, азыркы учурда балдак менен араң басап жүргөнүн айтты. Дал ушул каарманыбыздын жардамга муктаж экенин угуп, бүгүн биз кабар алган келдик. Анда Эрлан менен таанышабыз, анын тагдырын баяндайбыз. Биз менен бирге болуңуздар. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биздин каарманыбыздын кулагы эки кулагы тең 100% укпагандыгына байланыштуу биз кандай сүйлөсөк дагы уга албайт. Ошондуктан биз суроолорду WhatsApp аркылуу жазып жөнөтөбүз. Ал эми каарманыбыз суроолорду окуп бизге жооп берет. Азыр жазып коеюн. Азыр жазып койдум. Нарында облысы Кочкор районунан болом. Мантыш деген айылдан. 12 жыл мурун тамны башынан кулап түшүп, жүйлөнгөдө кетирип алгам. Мындай учурда миллиондон бир эле адам болот экен. Врачтан врач сүрөлүп алып келсе, азыркыдай медицина өнүгө элек кези. Ар жака барсак, ар жака сүрөйт, бер жака барсак, бер жака сүрөйт, ошентип отуруп орнун барда тең өтүшүп кеткен экен. Ал жүйлөнгөдө кеткен адамдардын нервин кызып калганда эки кулак менен эки бутка зыянын берет экен. Акыркы 12 жылдан бери таякта таштап басканга кудуретим жетпейт. Жадага соғып кетишке да. Бул эле эмес, жакындарым менен бирге болушка да убактым жетпейт. Убактым эле эмес. Эрким да жетпей калды акыркы кездерде. Оор ар кайсы жерлерде больницалап жүргөн учурларда карабыз калган учурлары көп болчу. Бир күн ачка, бир күн ток, ар кандай кыйынчылыктарды баштан өткөрүп отуруп, Кудай деген кыргалайт экен, ажалың жетпесе акыры өлбөйт экенсиң. Азыр 2,5 жыл кайска коюп тургандан кийин азыркы учурум таяк менен басып жүрөм. Өзүмдүн ата энем 7 айлык кезинде эле ажырашып кетишкен экен. Эми аларды мен күнөөлөй деп айта албайм. Өздөрүнө жаккан жолду тандашкандар, бирок атам 8 жашында келген, каза болгондо 8 жыл толуп калды. Ал каза болгондон кийин жакшы жашообуз деп мен да Бишкекке келгем. Турмушта өйдө ылдый сыноолор боло берет экен. Сыноолордун бардыгын тең ийгиликтүү көтөрөм деп жүрүп, кээде туруп сынган учурлар болду, кээде туруп чалынып жыгылган учурлары болду. Бирок бир чалынып жыгылгандан кийин кайра туруш менин башкы максатым болчу. Акыркы кездерде бардык нерсеге эрким жетпей бара жатат. Бир учурларда сыбыр кылып
кулактын угушуна аракет кылайын деп колдон келген аракетимди жумшадым. Бирок кандайдыр бир жакын адамдардын элдин бергени сени көптүрүп жаткан экен деген сөздөрүнөн кийин бул нерсени таштап салдым. Анткени уккум келген жок. Атамдын бир тууган эже карындаштары бар, эми саламыбыз түз, алардын да өздөрүнүн бала чакасы бар. Өздөрүнүн өтө андык жашоолору бар. Мени менен эч кандай деле иштери болгон эмес, болушун да каалабайм. Анткени ушул убакытка чейинки келген жашоомдо жалаң болгон кыйынчылыкты өз башым менен тартып келдим, мындан аркысында өз башым менен тартаарым белгилүү. Ошондуктан бирөөгө күнүмдүн түшүшүн каалачу эмесмин. Бирок кулакка операция жасатууну баасы эле $20,000 турат экен. Мындайча айтканда бир үйдүн баасы. Мындай акча табышка менин күчүм жетпейт. Анткени мен дарысыз жашай албайм да. Мисалы бүгүн жакшы жүрсөк, эртеңки күнү жүрүп ооруп калышыбыз мүмкүн. Мисалы кээ бир күндөрү уйкусуз таң аттырган күндөр болот. Анткени бут кээде туруп ушундай ооруган учурлар болот. Мунун себеби суук катуу башталганда ооруп баштайт. Буга себеп мисалы погода алмашып баштаган учурларда тарамыштар тырышып, бут күчүн жоготуп кое берет экен. Ден соолук каалабандагыдай болбосо эч качан ойлогон нерсең ордундагыдай өтпөйт экен. Каарманыбыздын ата-энеси жаш кезинен 2 жолго түшкөндүгүнө байланыштуу. Чоң апасынын колунда чоңойгонун айтып, эгерде чоң апамды кароого ден соолугум болсо, өзүм эле карамакмын дейт. Азыр карылык деген бар, чоң апам өзү көп бала төрөгөн экен, бирок балдарынын көбү каза болуп калгандан кийин өзүн таштап койду окшойт. Акыркы кездерде акыбалым мурункудай эмес. Бирок атамдын бир туугандары карап атат, Кудай шүгүр жакшы эле карап атышса керек. Өзүм болсо жарым айда, бир айда агалым барып сурап турам. Алыма жараша. Анткени мен чоң апамды өзүм жаныма алып азыр карай албайм. Анткени өзүм таяк менен басып, аны ары бери көтөрө албайм. Анткени карыды да. Ал чоң апам да баса албайт. Тилекке каршы мен да өтүп баса албайм. Өзүмдүн апам бар. Бир учурларда таап катышканга аракет кылдым, бирок ортобуз эне баладай боло алган жок. Буга себеп ортобуз алыс жүрүп, экөөбүз эки жакта жүрүп өсүп калганга. Мен боор берсем ал бере алган жок, ал берсе мен бере алган жокмун. Кыскасы апам менен жашап жүргөн учурлар аз эле күн жашагандай болдум, бирок эне баладай боло албагандан кийин кайра эле чоң апамдын колуна кеткем. Ал учурда чоң апам акыбалы азыркыдай эмес, жакшы кези болчу. Эми атам менен апам эмне үчүн ажырашты, эмне кылды, эмне себеп болгонун мен териштиргим келбейт. Өздөрүнө жаккан жашоолорун өздөрү тандап алгандар. Бирок көчөлөрдөн көп көрөсүң, мисалы балдарын жетелеп жүргөн ата-энелерди көрөсүң, же болбосо балдарына колдоо көргөзүп жаткан ата-энелерди көрөсүң. Мындай нерселерди көргөндө менин акыбалым начарлайт. Анткени өзүмдүн ата-энемден көрбөгөн жеримди башка бирөөлөрдөн эзиптеп албайсың да. Бул жылдар аралыгында каарманыбыз көптөгөн иштерде иштеп көргөнүн, бирок жөндөмүң болгону менен ден соолугуңа карап, жумушка да, квартирага да алышпай койгонун айтты. Стодо бир байкеге жардам берип иштедим. Кийинчерээк ал жерден мендик жумуш эмес экенин билгенден кийин мойкага барып иштеп көрдүм. Ал жакта мендик эмес экенин түшүндүм. Көп эле жумуштарга кирип, барып жумуш издеп барган учурлар болчу. Бирок жөндөмүңгө эч бир жери карабайт, ден соолугуңа карайт экен. Көп эле жерлер баш тарта берчү. Кийинчерээк швейцтех дегенди үйрөнүп алып, барбаган жерлери калган жок. Бүт эле жерлерде жумушту менден тыңыраак иштегендер болсо ошого карматып коюп эле кете беришчү.
Кийин Көз-Заводко барып жумуш издеп жүрүп таап алгам. Азыр ошол жакта иштейм. Кудайга шүгүр, сехнеси колунан келген жардамын берип калат кээде. Жок дегенде аң сыяктуу кылып өзүнүн колдоо сөздөрүн айтса кээде туруп каанып каласың. Цехтегилер менен бир туугандай эле катыштабыз. Буга себеп бир туугандар да бирдей чогуу болбойт. Эртең мененки саат 8-9 болобу, кыскасы кечки түнкү саат 1-2ге чейин чогуу отурабыз. Ал жердегилердин баары да тең мендей кайгысы жок адам сыяктуу элестетиши мүмкүн. Анткени мен жумуштан дайыма күлүп жайнап эле жүрө берем. Анткени бирөөгө жамандыгым жок. Бирок кээде туруп ооруп чыга алган учурлар болот. Ар кандай учурлар болот. Мисалы, бирөөлөр мен жөнүндө сөз кылып калса, мага аябай кызык сезилет. Бир эмне жөнүндө сөз болуп атканын түшүнбөйсүң. Мурун ушундай нерселерди сезип калганымда жаман сөз айтып атабы деп эмнегедир ызалана берчүмүн. Бирок адам экенбиз, көнөт экенбиз. Азыркы учурларда мисалы бирөөлөр мен жөнүндө тамаша айтып калса, эгер эмне жөнүндө болуп жаткан болсо кошулуп алар өзүм кошуп тамашалап коем. Көп жерлерде мисалы мен укпагандыгымдан да баспагандыгымдан да кыйынчылык көргөн учурлар болот. Мисалы жумушка киресиң, укпайсың, баспайсың, демеги алынбайт. Мисалы өзүңө жаккан жумуштарга кире албайсың эч качан. Болгону өзүңдү кыйнай турган жумуштарда иштешиң керек. Иштей койсоң жашооң токтойт, дарың алынбайт, дарың алынбаса ден соолугуң артка кетет. Буга чейин көп жерлерде квартирада жашадым. Тиягына барасың, биягына барасың, баарда тең бир ай өтө электе эле убага келе электе эле төлөй албайт дейишип чыгарып кое бериш. Акыркы кездерде ушул деле көйгөй болуп келатат. Албетте мен убагы менен төлөйм квартираны, бирок квартиранын ээлери эмнегедир ооруган адамдардан коркушат. Булар төлөй албайт же бир нерсе болот. Мисалы мен кайсы жерге квартирага чыксам да, бул жерде кошунадагы эже менен аркылуу чыгам квартирага. Анткени ал төлөй албай калса мен төлөйм деп өзүнүн мойнуна алып коет, ошондуктан мага унчугушпайт. А чын-чынында келгенде мен өз алдымча чыгайын десем эч бир квартирага алышпайт. Өзүмө таандык айылда үй болгон, бирок ден соолукту оңдоп басып кетиш үчүн аны сатып жибергенбиз. Азыр жок дегенде таяк менен басып жүрөм коляскадан туруп. Бирок үйдө өз калыбына тургузуу кыйын. Анткени барган сайын болгон нерсе кымбаттап атат. Врачтарга барганда аппаратты үзбөй таксаң жыйынтык болуп калышы мүмкүн деп айтышкан, бирок меники тескерисинче кулакка такканда башым ооруп чыгат. Башың ооруса жумушка көңүлүң тартпайт, же бир нерсеге көңүлүң тартпайт. Ушул нерселерден улам аппарат тагынды токтотуп коюм. Акыркы кездерде кохлеарный имплант деп айтылган нерсеге аракет кылып, чуркайын деп аракет кылсам, баасы $20,000 тегерегинде турат дейт. Бирок $20,000 мен түшүмдө да көргөн акча эмес ал нерсе. Акыркы кездерде үмүттү үзүп эле койдум, эле мүмкүн угуп да кетишибиз мүмкүн, укпай да калышыбыз мүмкүн. Азырынча белгисиз. Баарына бир Кудай себепкер. 12 жылдан бери угуу мүмкүнчүлүгүнөн ажырап калган Эрлан Камчыбеков укпай, сүйлөбөй жүрө берип сөздөрдү сүйлөгөндө унутуп калганын кошумчалады. Көчөдөн бара жатып эле мен аябай көп чалынып жыгылар учурларым болот. Мисалы бир күндө 2 же 3 жолу чалынып жыгылган учурлар болот. Кээде туруп бут оорuganda андан көп чалынып жыгыласың. Эми кээде туруп чалынып жыгылып калсаң, келип тургузуп койгондор болот. Тургузбай керсейип өтүп кеткендер болот. Эми ар адам ар башка. Бир нерседен жалгызсыраган учурлары болчу, бирок акыркы кездерде жаратканга кайрылгандан бери мындай нерселер жоголуп барат. Буга себеп уйкусуз түндөр өткөн учурларда жаратканга кайрылып, өзүңө керектүү нерселерди аласың, маалыматтарды аласың. Кулак укпагандан кийин телефонго да түшүнүк жогорулайт окшойт. Акыркы кездерде телефондун ичинен көп маалыматтарды таап алам отуруп алып. Өзүмө кызыктуу нерселерди таап окуйм, кызыксыз нерселерди башталганда эле өчүрүп коюшум мүмкүн. Мисалы мен бир видеону көрсөм, мисалы толук түшүнбөйм. Эгер
комментарийге киргенде күлкүлүү же бир нерсе сөздөрү болуп аткан болсо демек сөзсүз дос балама жөнөтөм. Сөздөрү мага жазып жөнөт дейм, ал мага жазып жөнөтөт. Камбар деген досум бар. Анда бутунан ооругандыктан бир нерселерге жөндөмү жакшыраак, бирок кулак уккандыктан телефондон ага жөнөтөм, ал мага жазып берет. Кээде туруп, бул жерде кошуналарга алып барып көргөзүп эмне дейт десең түшүндүрүп коет. Кээде туруп такыр неме болбой калган учурларда кол менен деле түшүндүрүп койгон учурлары болушат үйдөн. Өткөндө эсимде жок, бир нерсе жөнүндө тамашалашып сүйлөп атсам, бул жердеги эже айтат. Кол менен түшүндүрүп деп койдум. Мен ал нерсени түшүндүм. Анткени казанчынын өзү эркек кайдан кулак чыгарса деп айтып атат да мага. Ушундай эле сөздү неме менен түшүнүп алган учурлар болот кээде туруп. Кээде туруп такыр түшүнбөй калган учурлар болот. Мисалы, жаңы укпай калган кезимде көп сүйлөбөй жүрө берип, бара сөздөрдү кадимкидей унутуп, мисалы бир жерге кеңселерге барам же бирини жумуштарым менен барам, эмне жөнүндө сүйлөш керектигин таппай кыйналган учурлар болчу. Бул нерсе болбойт деп интернетте маалыматтарды таап, китептерди окуп, ар маалыматтарды окуп отуруп, сөз байлыгым кайра кеңейип калат. Сыртымдан көп окуйт элем, тилди көнүгүү жасап. Болбогондо менде 12 жыл укпагандардын көбү кээде сүйлөбөй да калышы мүмкүн. Бирөөнүн атын сурап калсам, мисалы, кээде туруп түшүнбөй калган учурлар болот. Бир жолу бирөөнүн атын сурадым, бирок мен түшүнгөн жокмун ал атын айтты. Биякта Азамат деген байка карап аты Бурул дейт. Сразу түшүнөм Бурул экенин. Ушул эле сыяктуу мисалы бир нерселерди кол менен түшүндүрүп коюшат. Кээде түшүнбөй калсам телефондорун алып келип жазып көргөзүп кетишет. Эми дээрлик 30% түшүнсөм, дээрлик 90% түшүнбөй калышы мүмкүн. Анткени 10% түшүнөсүң же 30% түшүнөсүң, бирок 90% менен 70% эч качан түшүнбөйсүң. Укпагандар окуган окуу жайда окуйын деп аракет кылдым, бирок эч кандай неме окуп кете алган жокмун. Буга себеп мен ал жерде не окусам, анда такыр сүйлөбөй калчудай болуп турам. Эгер ал жакка карап окусам да пайдасы тийчүдөй болуп турат. Бирок мен үчүн тилдин эле сайрап турган жакшы, кол менен бир нерсени түшүндүрүүгө караганда тил менен сайрап түшүндүргөн жакшы. Быйылкы жыл менен 6 жыл спорт залда жүрдүм. Ден соолуктун азабын тартып. Андан арты менен көптөгөн чемпиондуктарды алып келдим. Ден соолук эле эмес. Кол күрөш боюнча спортчу, жылдын тандоосу боюнча 2 жолу жылдын мыктуу спортчусу деген наамдарды алганы менен жашоомо эч кандай пайдасы тийген жок. Албетте, ар бир спортчу баргандан кийин мен деле утулайын деп ойлобойт да, баарыбыз тең эле утабыз деп барабыз. Бирок утуп келгенден кийин алыктуу нерселер болбой калган учурлар болот. Кээде туруп бир нерсеге жеткирбей кыйналган учурлар болот. Мисалы, спорт бизге эч качан тамак болуп бербейт же квартира же үй болуп бербейт да. Анан спорт менен кошуп жумуш иштегенде кээде туруп кадимкидей чарчайсың, алапайыңды таппай калган учурлар болот. Бишкек шаарынын мыкты спортчусу деген статуэтка бар экен. Жылдын 2022 жыл дейт го. Кудайдын сыяктуу ыраазычылык кагаздар берилет. Бул деле болсо Мириянын бизге болгон колдоосу да. Нерселер азыр. Бул Азия штанга тартуу боюнча алган эди. Бул деле ошол штанга тартуу боюнча алган.
Азия ошо Самаркандда алган 2-нчи место деген. Бул Кыргызстан ичиндеги калган медалдар Кыргызстан ичиндеги чемпионаттардан өткөндарыбыз. Бул деле бизге чоң стимул берет. Анткени айра алган сыйлыгын кийинки мелдештерде утап турганыңа жол ачат. Спортко болгон кызыгыңды өстүрөт. Бир жагынан ата-энем жок, экинчи жагынан ден соолугум начар болгондугуна байланыштуу. Үйлөнүүгө аракет кылганым менен майнап чыккан жок дейт ал өз сөзүндө. Үйлөнөйүн деп канча аракет кылдым. Бирок каражатты мен өзүм таап, даярдап кетирем деген күндө да барбай койгондар болгон. Анткени барып Кудага түшүп кайра неме кылып келип коюш үчүн каражатты мен өзүм таап берем деген ушуларда деле барбай койгондар болгон. Көп эле аракет кылдым, ошондон кийин ойлонуп калдым. Мисалы, бир жагынан ден соолук, бир жагынан ата-эне, бир жагынан үй жайың болбогондон кийин турмуш жөнүндө ойлонуу кичинеге чыгып калат экен. Азыр 29 жашка келип калсам дагы үйлөнүү планда болгон менен бүт планым бар тең улам артка жылып келатат. Ан сайын артка жылган сайын менин жашым өтүп атат да. Мындай жубайым болсун, тигиндей жубайым болсун деп, акырында кичине тыңыраак болсо дегеним эле да. Анткени жубайыңдын кемчилиги дагы, артыкчылыгы да меники болуп калат. Ошондуктан эч качан мындай болсун деп болгон, ден соолугу жакшыраак болсо дегеним эле да болгон. Мен өзүм жүдөп аткандан кийин башка да бир оорган немен алсам, мисалы, оорган кызды алып алсам эгер, эртеңки күнү менин жашоом оорулап кетиши мүмкүн. Анткени ал кыз дагы мен да арсыз жашай албай калган учурлар болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан ден соолугу тазараак карап эле жатам. Коло келишинче эртерээк үйлөнүп алыш керек болуп атат. Мисалы, мага көп эле жерлерден суроо келип түшөт. Мисалы, сен азыр туруп, кайра туруп төрөлүп калсаң эмнени өзгөртмөксүң деп. Мен эч нерсени өзгөртө албайт болчумун. Анткени тагдыр сүйлөгөндө инсан унчукпай калат экен. Эч нерсени өзгөртүүгө мүмкүнчүлүгүм да жок да. Болгону кайра төрөлүп калсам, ада ден соолугумдун болушун тилейт элем. Азыркыдай болуп, бар нерседен кыйналбайм. Андан соң каарманыбыздан жашоодо эмнеге өкүнөсүз деген сурообузга төмөндөгүчө жооп берди. Жашоодо эч нерсеге деле өкүнгөндүн пайдасы жок. Бир өкүнгөнүм намазды убагында тургузбай калганым. Анткени болгон жакшы нерсенин баары тең ушул жерде жатат экен да. Оруза кармайын деп жакшы эле аракет кылам, бирок мен ач калганда такыр баспай калмайм бар. Ушул нерселерди эске алгандан кийин эң башкысын Алла түшүнсө болду деп эле оруза кармабасам дагы намазканаларга барып, өзүм да иштеген жеримде жакында жерде намазкана бар, ошол жака кирип чыгып жүрө берем. Ал жердегилер да тааныйт. Кээде туруп бир нерселерди туура эмес кылып алган учурларда кол менен деле же жазып деле түшүндүрүп коюшат. Кийинкисинде ал катачылыкты кайталабайсың. Негизин жашоодо менин эң жакшы пландарымдын бири ата-энемдин маңдайымда болгондугу жакшы болмок, бирок өз жашоолорун тандагандыктан мен эч нерсени чече албайм. Каарманыбыз Эрлан Камчыбековго жардам берүүнү каалагандар экрандагы реквизиттер аркылуу байланышса болот.